Бүгүн биз сиздерге тез кабардын бул чыгарышында Ош Алай трассасынын боюнан тактап айтканда Башбулак айылынын жаңы конушунан сатылуучу 8 сотук жер тилкесиндеги 5 бөлмөлүү тыпыйган үйдү тартып көрсөтөбүз. Анда назар салыңыздар, сиздерге дарегини толук түшүндүрө кетейин. Эгерде сиздер Ош тараптан келген болсоңуздар, Башбулак айылына кирип келесиздер, андагы Башбулак соода борборунун жанынан ушу Каттаталдык айыл өкмөтүнүн имаратынан оң тарапка буруласыздар. 50 метрден кийин сол тарапка бурулуп ушу көчөдөн түз чыгып бара бересиздер. Дөңсөөдөн ашып түшкөндөн кийин акыркы столбалары бар көчөгө сол тарапка буруласыздар. Мындан дальше кете турган болсоңуздар, Алай Гүлчө жолдоруна кетесиздер. Урматтуу достор, жанагы сатыла турган үйдүн дагы дарегине келип жеттик. Андыктан жанагы биз көрсөткөн жол менен түз келдиңиздерби? Акыркы көчө десек дагы болот, андан кийинки дагы кыска көчө бар. Негизги мына бул акыркы көчө. Столбалар тизилген катар-катар ушул көчөдөн бери жүрүп олтурсаңыздар, солго буруласыздар. Тактап айтканда күн батышты көздөй. 53-чү даректе жайгашкан ушул үй сатка коюлду. Ээси менин жанымда турат. Азыр сиздерге бүт маалыматтарды биргеликте бермекчибиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Амансызбы? Кандайсыз? Я шүгүр. Кызматка чакырган экенсиз, келип калдык. Мына жериңизди, үйүңүздү сатка коюп турсуз. Бул көрүүчүлөрүбүзгө бир катар маалыматтарды эми экөөбүз беребиз. Бул кайсы көчө болуп калат ошондо? Интернациональный 53-чү көчө үй болуп калат. Демек, ушул айланасы тосулган үй, бул канча сотук жер тилкесинде жайгашкан? 8 сотик, 20га 40. 20га 40 стандарт. Үйдүн узун турасы канча болуп калат? Үйдүн узун турасы 9га 6. 9га 6. Эгер муну кошкондо 9га 9 болуп калабы? 9га 9 болуп калат. 9га 9 болуп калат. Жакшы, бул дагы эми тосулуп жанагындай боло турган болсо 9га 9 эле болуп калат да, Бут чечмей боло турган эме да. Жакшы. Багыңыз мөмө бере турган болуп, эми күчүнө кирип турган убак экен, Быйыл гилярстар жакшы алды эле, каралбай. Чымчык эле күнүн көрдү. Канча түп тарагыңыз бар? Бул жерде бар жоон кошуна 20 түп. 20 түптөй. Өтө жакшы. Бул кире бериш жери мына стояшка болуп тур. Стояшка болуп. Бул жагында болсо убактылуу навесче, Убактылуу навесче. Навесче. Мунун ордуна бир баягындай кухня же временка түшөбү? Үч очок кухнясы менен түшө турган. Өтө жакшы. Демек, бул жагында 40, туурасы 20. Эми сиздерге урматтуу көрүүчүлөр, бул жагына картошка эгиптир. Айланасы тал экен, Талдар дагы бар экен. Бул жагы кокон гилас. Кокон гилас, алмасы бар экен, шабдалысы бар экен. Кыскасын айтканда, бул жагы ажатканага алып барат окшойт. Ажатканага түз. Жакшы. Багыңыз көзгө көрүнүп жакшы эле болуп калыптыр. Бул канча меселе мөмө кирди. Алма, нак немелери. Нак бар экен, шабдалы бар экен, өрүк бар экен. Кыскасы бардыгынан жегилик, Мына бул кокон гиластарды ашканны сатып, чөнтөктү кампайтып, компот басып ашканына. Жакшы, айланасы тал экен, талды дагы отун кыласыздар, кааласаңыздар, уук, кереге, кыскасы керегиңиздерге жарайт. Демек, бул жагына азыр картошка эгип коюптур. Булуңуз кандай, кудукпу? Кудук, суу чыккан неме. Канча метрден чыккан? 18 метрден. 18 метрден. Мына мотору дагы даяр экен. Турбасы дагы мына шлангылары даяр экен. Жакшы. Бул жак тапчан. Тапчан. Сөрүчө деп коебуз эми. Жакшы. Бул жакта дагы бир ход бар окшойт. Чыгып түшүп, Бул жерде кичине балкончо кылам деген план бар. Балкончо деген план болгон экен. Жакшы. Урматтуулар, күн ысыганда ушул көлөкөгө келип, бактарактын гилас менен талдын астында көлөкөлөп, чайды чайпап, жан баштап жатып, гилас кооруйсуздар буйрукса, мына. Сиздерге насип кылсын. Анда бул жактан баштай берелиби? Палтарашка салынган экен да? Палтарашка салынган. Жакшы, канчанчы жылы салынды эле? 2016 салынган. 2016. Жакшы, темир эшик, мына бул брондолгон эшик коюлуптур. Жакшы. Кана бисмилла. Бул кандай жер болуп калат бул жер? Бул жер баягындай неме кыла турган план бар эле. Варенье, саренье. Салат жанагындай. Текше кылып бул жерди жаап коем деп ойлодум. Жакшы. Жабылат экен негизги планда, Андан өтсөк,
О, бул жакта печка турбайбы? Отопление барбы? Отопление коюлган. Бүт бардык жерине. Үстүнкүл комнаталарга коюлган. Сонун кышында эч проблема болбойт экен. Жок, андай неме жок, дадыл ысыйт. Өзүңүз иштетип көрдүңүзбү? Кандай экен? Күйүшү кандай? 1 жыл жагып көрдүм. Bir жылда канча тонна көмүр керектелди? 3 тонна. 3 Туруп тонна. айткан 3 тонна көмүрү менен ушу майкачаны чыгатты. Ой, сонун турбайбы анда. Сонун. Анда бул көрсөттүк печка. А бул болсо кандай бөлмө? Бул жерде кухня кылам деген план бар эле. Кухня. Узун турасы канча болуп калат бул жол менен? Бул 3,5, 4кө 4тен сал кичине керек болуп калат өзү. 180ге 180би? Ошондой болуп калат. Жакшы. Анда мына электромонтаждардагы бүт бардыгы атайын орнотулган экен да, караңыздар. Бир четинен бул жакта бар экен, бул жерде мына кыскасы эмеректерди ушул жерге жайгаштырып, стол-устулдарды бул жерге коюп, ошондой план болгон экен да. Жакшы. Эмеректер, раковиналар ушул жака болсо анда өтө сонун планда салынган экен. Жакшы. Андан өтүп биз экинчи кабатка мына тепкич аркылуу эле чыгат окшойбуз. Мынакей аркача негизи шпаклевка чапталышылыптыр. Бул жакта бүт акталып, сырдалыптыр. Жыгачтан болгон тепкич аркылуу чыгып барат экенбиз. Негизи бетон окшойт, тепкич. Тепкич бетон эмес, жыгач эле. Жыгач элеби? Жыгач эле. Асты пол болуптур. Бул бөлмө кандай бөлмө болуп калды? Кичинекей чакан балдар жатып неме кылчу бөлмө. Чакан бөлмө. Жакшы. 3 метрге 2 окшойт, 3ге 2. 3кө 2 70. Чакан бөлмө экен. Өтө жакшы. Бул жагы кандай? Душтун местасы эле. Душ ушул жага боло турган. Өтө жакшы. Бул жагы дагы мага жакты. Отоплениялардын батарейкалары бүт бардыгы келиптир. Буйруса душ болот. Андан өтсөңүздөр, бул жактагы бир бөлмө. Кандай бөлмө бул? Спальный. Спальный. Ата-энелер уктоочу бөлмө. Узун туралары канча болуп калат? 4кө 4 бул. 4кө 4. Жакшы. Мынакей негизги стандартта 4кө 4 спальный мына ушундай. Азыр эми бир аз караңгы болуп атат. Сиздерге кандай көрүнүп атат? Сиздерге мына жакындаштырып, тунутуп көрсөтүп коеюн. Потолок акталып, сырдалып, шпаклевка болуптур, гипсокартондун негизинде формага келтирилиптир. Үстүлөрү тутлейт этилген. Жылууланганбы? Жылууланган үстү. Жакшы. Караңыздар, гипсокартон менен бүт жаап чыгыпсыз да, ар кандай формага келтирип. Мынакей. Софиттердин ордундагын бир толтурсаңыз, түнү жандырса, өзүнчө бир башкача болуп калат экен. Проводдор үстүнө тартылган софиттердин. Даяр. Даяр. Тешип орнотуп койсо болот. Жакшы. Кийинки бул 3-чү бөлмөгө башпагалы, бул зал. Конок бөлмөсү экен. Конок бөлмөсү. Жакшы. Мунун дагы потолокторун гипсокартон менен ар кандай кооздоп, софиттердин ордуларын чыгарыптыр, софиттерди орнотуптур. Жакшы, бир люстраны келиштирип бир коет экенсиздер. Мына сиздерге үй элеби ажарына чыгат. Натижный потолок коюп койсоңуздар болот экен. Бул жол тарапты караган, терезелердин орындыктары каралган. 2 терезе жайгашып турат. Экөөнүн астында отоплениялардын батарейкалары. Мына кышындасы эч кандай ойлонбойт экенсиздер. Жакшы. Жалпысынан 3 бөлмөлүү. Астында 2 бөлмөлүү болуп калат, эме? Чакан. Эми бул үйдүн баасын канча деп атасыз? Үйдүн баасын 40 деп атам. 40 кеми болобу? Аз-маз кеми. Аз-маз кеми бар. Анда урматтуу туугандар, уктуңуздарбы? Ээси айтып атат. 8 сотук жер тилкесиндеги мына ушундай азыр сиздер көрүп турган 5-6 бөлмөлүү палтарашка болуп салынган бак дарактуу үй сатка коюлду, баасы айтылды. $40,000 кеми болот. Алмашуу жолдору же бөлүп төлөө мөөнөттөрү да каралганбы? Андай жок. Нак акчага. Нак акчага. Түшүнүктүү. Мына, урматтуу достор, биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Эсин номери экран астына камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Сиздерге насип болсо. Документтери кандай болуп калат? Документтери законный. Кызыл китеби бар. Домойдон бери бар. Техпаспортта. Техпаспорттан бери бар. Өтө жакшы. Свет келиптир. Свет келип. Түнкү жарыктандыруу дагы бар экен мынакей. Бар. Мына жерде көрдүңүздөрбү? Жакындатып сиздерге татып коеюн. Жакшы. Мечит, мектеп, бала бакча кандай болот? Бала бакча мына айыл өкмөттүн централдагы айыл өкмөттүн тегерегинде. 300-400 метр жүрсө жетип барат.
бар жол ушул. Ош Алай трассасына 500 метр жүрсө болду. Жакшы. Кааласа Ошко, кааласа Алайга кетет. Урматтуу туугандар, мектеп дагы ошол жерде, Мектеп дагы ошол жерде. Мечит дагы бардыгы айланада бар экен. Айланада бар. Бар жогу жакын жайгашкан жерде. Жакшы. Суу дейсиздер, суу жер астынан чыгыптыр. Суга делеги пайдалансаңыздар болот. Себеби өзүңүздөр кудуктан чыгардыңыздар да, туура? 18 метрден чыкты деди. А бул жагы болсо жайыт болсо керек. Жайыт. Негизи план боюнча бул жерге 3 очок жанагындай отуручу тапчандар боло турган болсо. Сарай кайка? Сарай ушул жанагыл ажаткананын арка жагында 20 метр. Бер жагынан 7 метр месте коюлган эле. Мына картошканын наркы тарабындабы? Ошо чагыл төгүлүп турат го. Мынакей шагыл бар эле ошондой сарай салам деген. Түшүнүктүү. Демек, урматтуу туугандар, бардык эле маалыматтарды бердикпи? Эгерде кошумча маалымат керек боло турган болсо, агабыздын үй ээсинин телефон номерлерин калтырабыз, өзүңүздөр чалып, толук маалымат алсаңыздар дагы болот. Анда мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым, содаңыздарды берсин.